بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы балдарды, жаштарды билим алууга кызыктыруу. Билимдүү, сабаттуу болууга чакыруу. Балдарды билим алууга чакыруу үчүн, балдарыбыз билимдүү болуш үчүн ата-эне өзү илимдүү болуш керек. Чын. Эч кылса арканды күрмөк байлап тирлик кыла албаган ата баласына кантип арканды ошентип байлоону үйрөтсүн? Элементардык эле нерсе. Анан эми өлкө өнүгүп атат, илим кеңейип атат, техника, технология жаңырып алдыга өтүп кетти. Замандын ыргагы менен чуркап жөнөбөсөк, албетте сабатсыз болобуз. Абу Умама ал-Бахили сахаба, Аллахдан разы болсун. Зукира ли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ражулан. Пайгамбарыбыздын алдында эки киши жөнүндө сөз болуп калды. Пайгамбардын айланасындагы сахабалар пайгамбарга эки киши жөнүндө сөз кылды. Ахадухум экөөнүн бири абид. Жалаң ибадат кылат. Намаз окуйт. Намаздын бардык түрүн окуйт. 5 убакыт намазды, тахаджудду, ишракты, нафилдин бардык түрүн окуйт. Таспих, зикир, салават, истигфар барын жүзөгө ашырат. Вал ахар экинчиси алим, ал аябай илимпоз, илимдүү инсан эле. Ушул эки киши жөнүндө пайгамбарга сөз болуп калды. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз сахабаларына мындай деди. Пайгамбардын тегерегиндеги отурган адамдар аябай көп сажда кылып пешенеси жоор болгон. Такыр сүйлөшкөнгө да, анча-мынча жанаша басканга да, жекенен отуруп чай ичкенге да убакыт таппай ибадат кылган кишинин ибадатына суктанышкандай болду. Пайгамбар айтты: "Силер ошого таң калып атасыңар да. Фадлул алим алал абид ка фадли ала аднакум." Алымдын, илимпоздун даражасы тиги силер суктанып аткан ибадатчылга караганда. Ибадатчылга караганда илимпоздун даражасы силердин үстүңөрдөн менин даражам сыяктуу белет деп пайгамбар. Субханалла, карагыла. Салыштырманы карагыла. Ибадатчыл силер болсоңор, ал алым мисалы мен деди пайгамбар. Пайгамбар менен жөнөкөй инсандын ортосундагы даражаны эсептеп көрүң. Инсандын акылы жетпейт. Демек, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям инсанияттын жашоосунда илим алуу, билимге сугарылуу өтө зарыл экенин кабар берип атат. Эмнеге? Анткени ошол сажда кылып, намаз окуп, саждасында Кудай Таалага чын жүрөктөн жалынып жалбаруу, ал илим болбосо эч качан жүзөгө ашпайт. Илимсиз адам ошол жерде дагы Аллага сыйынып атып, бир нерсени туура эмес айтып алат. Ордун алмаштырып атат. Сумма кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Кийин пайгамбар дагы толуктады сөзүн. Инналлаха ва малаикатаху ва ахлас самавати вал ард hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khayra. Sadaqa Rasulullah. Эгер билсеңер, Аллах өзү, периштелер коштоп, асман, жер эли жада калса, ийининде кышкыга камылга кылган кумурска дагы, суу астындагы бизге көрүнгөн чоң киттер, биз билбеген алар жөнүндө маалыматыбыз жок, суунун ичиндеги өтө майда барат сүзүүчүлөр дагы адамдарга жакшы нерселерди үйрөтүп сабак бергендерге Аллах өзү, периштелер, асман, жер эли, анан кумурска жана балыктардын бардык түрү дуа кылып алкашып мээримин төгөт деди. Караң, мугалимдин даражасы. Мугалим десе сөзсүз түрдө колуна указка кармап, мектепте доскага бир нерсени жазып
Үйrөтүү эмес. Мугалим деген ар бир кесиптин өзүнүн ээси. Мугалим деген ал үйрөтүүчү. Мал баккан, мал жөнүндө эң мыкты мол тажрыйбасы ээ болгон, ал мал жөнүндө мугалим. Азыр мисалы мынеке. Арашан деген койлордун түрү чыгып, баары ошого жапырт киришти. Мынча миң экен, тигинче экен деп, анын параметрлерин бери, сантиметр, миллиметрлерин бери өлчөйт. Ошого барып консультация алып атат. Демек ал мугалим. Жолдо жүрүү эрежелери мынеке. Сентябрдан баштап жол жүрүү эрежелери жаңыланат, суралат. Жооп бере албай калгандардын айдоочулук күбөлүгү алынат десе, азыр аракет кылып атат. Ким билсе ошодон барып сурап атабыз. Ар бир билимдин өзүнүн устаты жана мугалими бар. Имам Ал-Газали мындай дейт. Эгер билсеңер, перзентке өзүнүн ата-энесинин укугуна караганда, ошол перзентке сабак берген мугалимдин укугу көбүрөөк жүктөлгөн анын желкесине. Биздин ата-энебиздин укугуна караганда, бизге сабак берген мугалим устаттардын укугу биздин желкебизде көбүрөөк. Азыр ушул намаздарыбызда ошолорго көбүрөөк дуа кылышыбыз керек. Эмнеге? Имам Газали айтат. لأن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية فهو معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة. Ата-эне деген ал өйдөдөн ылдыйга түшүүбүзгө себеп болду. Ата менен эне өйдөдөн ылдыйга түшүүбүзгө, дүнүйөгө келип, көз ачып, өрмөлөп, жөрмөлөп басуубузга себепчи болду. А мугалим эми төмөндөн өйдөгө көтөрүүгө себепчи болуп атат. Сабатсыздыгы жоюп, билим үйрөтүп атат, жазганды үйрөтүп атат, окуганды үйрөтүп атат, сабыр кылат. Эми анча-мынча кол тийип кетсе, ошону тиги азыркы телефон менен ачыктап, калың элдин катмарына жарыялоо жетип турган пастык. Эгер ошол мугалимдер болбосо, биз бүгүн физикадан маалыматыбыз болбойт эле. Чын, математикадан таптакыр нөл элек, кыргыз тил, адабияты, химия, биология, анатомия жана башка. Кана кимибиздин ата-энебиз бизге анатомиядан сабак берди. Болгондор анча-мынчаларда. Миллиондон бир ата-энеси мугалимдерлер да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "Лейса мин уммати ман лам яжил кабирана ва ярхам сагирана ва я'риф алимана." Садака Расулуллах. Менин үммөттөрүмдүн катарынан болбойт деди пайгамбар. Бул өтө оор сөз, чындап айтканда. Өтө оор сөз. Кыяматта менин үммөттөрүмдүн катарында тура албай калат ошолор дегени. Эме элестетиң? Пайгамбарыбыздын үммөттөрүнүн катарынан тирилбей калсак, башка пайгамбарлардын үммөттөрүнүн катарынан тирилип калабыз. Лейса мин уммати, менин үммөтүм деп эсептелбейт деди пайгамбар. Кимдер десе, мен лем яжил кабирана, ким биздин карыяларыбызды сыйлабаса. Ким биздин карыяларыбызды сыйлабаса, улууну урматтоо өзү динде бар. Ким биздин карыяларыбызды сыйлабаса, ва ярхам сагирана, кичинелерибизге мейирмин төкпөсө, эң негизгиси, олам я'риф алимана, алымдарыбыздын, мугалимдерибиздин кадырын билбесе, аларды ордун таап, ардактабаса, ал менин үммөтүм эмес деди. Субханаллах. А бизде устаздарды, алымдарды келе-келе батпайбы? Ар нерсеге окшотуп, ар кимге окшотуп. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам талабул илми фарида аля кулли муслимин ва муслима. Садака Расулуллах. Илим алуу бул ар бир мусулман эркекке да, аялга да бирдей фарз. Атага да, энеге да сабаттуу болушу керек. Сөзсүз түрдө ал дүниелик билим болсун, ал ахиреттик илим болсун, экөө тең бирдей фарз. Эмнеге? Перзент тарбиялоо үчүн. Перзент тарбиялоо үчүн. Мектепке жөнөтүп аткан эки түрдүү эне бар. Баласын, кызын мектепке жөнөтүп аткан эки түрдүү эне бар. Же эки түрдүү ата бар. Сиз ошонун кимисиненсиз? Пайгамбарыбыз "Мен салака тариқан ятлубу фихи ал-илма, саххала Аллаху та'ала алейхи тариқал жанна." Садака Расулуллах. Көйнөктөрүн кийгизип, бети башын жууп, жонуна мектеп баштыгын илип,
Анан чекесинен сүйүп баласын жөнөтүп атканда бир эне айтат: "Тез барып тез кел" дейт. Болду. Tez barıp tez gel deydi. Үйдө iş бар deydi. Же болсо эжейиңден уруксат сурап кел deydi. Ушундай үй тиричилигин перзентинин мойнуна илип койгон ата-эне бар. Бир ата-эне бар. Баласын же кызын мектепке жөнөтүп атканда чекесинен сүйүп пайгамбар айткан: "Карагыла. Балдарга ушундай мотивация бериш керек, дем бериш керек. Уулум, пайгамбар айткан: Ким билим алуу жолуна кадам таштап эле чыкса, атайын мектепке, Аллах ал инсанга бейиштин жолун оңой кылып коет" деген. Сен жөнөкөй жолдо баратпайсың, сен мектепке чейин бейиштин жолунда барасың. Карам, дем бергенди карап коюң. Дем бергенди карап коюң. Андыктан сен бейиштин жолунда бара жатканда бейиште чекилиш жасалбайт. Досторуң менен бейчеки иштерди жасаба, балам. Аларга кошулба. Алар менен тобунда баратсаң да, алар жасаган ишти жасаба. Эмнеге? Иннал малаика, анткени периштелер билим алуучунун басып бара жаткандагы таманынын астына билим алганы бараткандыгына ыраазы болуп, периштелер канатын жая салат дейт таманына. Пайгамбар айтып жатат: "Кагылайын уулум, кызым, сенин таманыңдын астына керек болсо Аллах жөнөткөн периштелер канатын жайып коюп атат." Субханалла. Ушинтсе анан бала, демек мен эң мыкты инсан экенмин. Мен үчүн периштелер кызмат кылып аткандан кийин, мага ата мен апам алкап дуа кылып аткандан кийин, демек мен бир нерселүү болушум керек деп аракет кылат. Эптеп барып келе берсе, анан көрөбүз да деген ата-энелер бар. Караң. Бул үй бүлөдөн эч качан сабаттуу, билимдүү инсан чыкпайт. Андыктан Хасан ал-Басри айтат: "Табиин. Аллах өз мээрибин алсын. Мага ушул сөзү жакты. Юзан мидадул улама бидама аш-шухада. Фаяржих мидадул улама." Субханаллах. Кыяматта Аллах жолунда шейит болгон шейиттердин каны менен адамдарга жол көрсөтүп, жакшы нерсени үйрөтөм, жеткирем деп калемсап кармап, ак баракка сабак жазып, ошонусун адамдарга айткан алымдардын сыясы менен шейиттердин каны амал таразасына тартылат. Алымдардын колундагы ручканын сыясы менен шейиттердин денесинен тамчалаган кан Алланын алдындагы амал таразага тартылат. Фаяржах мидадул улама, бар бир алымдардын, мугалимдердин ручкасынын сыясы салмактуу келет. Анткени ал шейит дагы шейиттиктин сообун ушул алымдан уккан. Намаз окуган инсан дагы намазынын фазилетин, өйдө төмөнүн, качан канткенде намаз бузулат, бузулбайт экенин бүт баарын ушул алымдан уккан. Демек, илимдүү, илимпоз инсан бүт баарынын оңолуусуна себепчи болуп атат. Ошон үчүн пайгамбар эмне деди? Кайсы бир инсандын хидаятка түшүшүнө себепчи болууңдун өзү ал инсанга ааламды жана ааламдагылардын баарын белекке бергенден артыгыраак. Себепчи болуунун өзү. Себепчи болуунун өзү. Сиз мисал бүгүн жумага келдиңиз. Ушул айтылган бирөөсүн үйүңүзгө, жубайыңызга, же кошунаңызга, уулуңуз, кызыңыз, бир тууганыңызга айттыңызбы? Ал деп эле кичине аңдап түшүнүп калдыбы? Демек сиз себепчи болдуңуз. Ушунуңуз дагы эртең ашык атат. Аллах өз аятында стамал билlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Allah ыйман келтиргендер менен илимдүүлөрдүн даражасын болуп көрбөгөндөй көтөрөт. Эми ушул жердеги аятка жакшылап көңүл буруң. Өтө мыкты ааламга даңазаланган, дүнүйөгө таанымал илимпоздор бар, бирок мусулман эмес. Алла Таала шарт кылып койду. Ыйман келтирип, анан илим ээлери болгондордун даражасын Аллах болуп көрбөгөндөй көтөрөт. Демек, илимге, сабаттуулукка ыйман сөз түрдө шайкеш келиш керек. Ыймандуу илимпоз, ыймандуу химик, ыймандуу физик, ыймандуу тарыхчы, ыймандуу тилчи деген түшүнүктү берип атат. Эмнеге? Абдуллах ибн Аббас аяттан алган маани бизге мынтип жеткирип атат.
العلماء فوق المؤمنين 100 درجة أي 100 درجة وما بين الدرجتين 100 عام. Alımlar, ilimpozdor japırt, jalpı müminlerden üstünün kıyamatta 100 daraja eğilik kılıp biyik turadi. 100 daraja biyik turadi. Kadimki mümin ibadat kılgan, namaz okugan, orozu tutgan, hac kılgan, zeket bergen, meçit kurgan mümin musulmanlardan üstünün aların arasındaki ilimpozdorу alardan üstünün 100 daraja biyik turadi. وَمَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ 100 عام. Bir derece menen ikinci derecanın bir tepkisi menen bu degenim 100 tepkis jogorу turат деген düşünük de 100 tepkis. Bir tepkis menen ikinci tepkistin ortalığı sizler yaşagan dünyanın 100 yılı. Subhanallah. Şunu aytып biz yaşagan dünyanın 100 yılı. 100 yıl tınbay kıymıldap hareket kılsak, aldık unutursak, oşonda ikinci tepkisi jetken bolup atabыз. Demek sizden oşol sabattуулугуңуз же siz sabattуу кылып тарбиялап атайын контракт же бюджеттик эсепте уулуңуз менен кызыңызды ичиңиз оорубай окутуп атканыңыз бул жалпы калай калктан кыяматта уулуңуз менен кызыңыздын эгер өзүңүз да жубайыңыз да илимдүү болсо демек сиз 100 даража 100 тепкич бийик туруп атасыз. Сабаттуулукка үйрөттүм. Кой кыркуунун да өзүнүн жолу бар го. Жөжө балапан багуунун өзүнүн жолу бар. Ошол да илим да. Allah öz ayatında estağfurullah. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Sadakallahul azim. Jogorku ayatda alımlarda Allah Teala nege mınçalık darajasını büyük kötürdü. İman geltirgen alımlar alardın darajasını öte büyük kılam dedi Allah Teala. Nege? Anan Abdullah ibn Abbas mınday dep atat. 100 daraja büyük turadi. Peygamberimiz sonun sözlerde aytты. Emne üçin uşunday? Jop. Hayırlı Allah'ın özünün ayatı menen. Estağfurullah. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Sadakallahul azim. Ankeni Allah'tan çınığı korkondor alar alımlar, ilimpozdor. Allah'tan çınığı korkondor alar ilimpozdor. Anan surat oluşu mümkün azizsiz oylonуп атасыз. Ilimpozdordu Kudaydan korko turgan bolsam da bizde bir ilimpoz bar al Kudaydan korkup ele jüröt go dep. Demek Kudaydan korkso gana al, Allah'ın aldında ilimpoz dep sanalat degen düşünük. Al özün ilimpoz dep sanabasın. Kudaydan korkon tarıkçı al Allah'ın alında en mıhtı tarıkka sugarılgan insan dep kabuldanat. Химик бар, физик бар, tilçi var, Kudaydan korkot. Hiç kaçan para albayt, para berbeyt, jalgan aytbayt, jala japbayt. Demek al, Kudaydan korkot. En mıhtı fizik var, bирок anın janında jön gana koydu töldötkön bir karapayım koyçuman var. Bирок aga fizike karaganda koydu töldötkön, koy töldögöndö kulağına de büyülüp kulağını açıp kozunun ulam tap dört ayağının üstüne turguzup enesini emizip anı mal kılıp ola turgan dengelde bilimi var. Al Kudaydan korkot. Oşol koyçuman Kudaydan korkbogan fizikten Allah'ın aldında darajası büyük degen düşünüp berip atat. İze mate ibnu Adam inqata anhu amalu illa min selas. Har birimiz canımız çıkıp bul jarık dönümünün koştoşup can taslim bolup ahiretke sapar tartkanda barыбыздын kılgan işimiz toktoydu. Bazarınız toktoydu, ofisiniz jabılat, maşinanız jürbey kalat, egininiz çabılbay kalat, mömölörünüz terilbey kalat, uşunday. Giyiminiz giyilbeydi. Barыбыз amalımız toktoydu. Bирок illa min selas, al insandın 3 işi tınbay özüne jetip turadi. Жақшылығы да жамандығы да, Құдай сақтасын. Жақшылығы қайсылар десе? Садақатун жария. Жалпы инсаният пайдалана турган кайрымдуулук чыгарып коюптур бирөө. Бул дегени арык казыптыр. Анын суусунан, ал арыкта агып аткан суудан инсан да, мусулман да, кафир да, айванат да, ууру да тууруп ичиптир. Баарын согушуга жетип барат. Анткени ал себепчи болгон. Жолдун аңгегин айланып өтөбүз. Ошол жерди толтуруп койсок, соо бизге тиет. Ау илмен юнтафа бих, же эл пайдалана турган бир билим берипсиз. Kitep tarqatıpsız. Kimdir biröөнүн жазган китебин чыгарууга финансылык каражатыңыз менен жардам берипсиз. Ушунун бүт баарынын сообу сизге жетип турат. Мына эртең эле сентябрь келет. Сентябрда бизде бир проблема жеткинчектердин китебин издөө менен башталат. Ошолордун китебин сатып алып, аларга бекер берип койсоңуз болду. Сиз үчүн эң чоң сооп. А негизгиси кайсы деди пайгамбарыбыз? Негизгиси
Awwaladun salih yad'u la. Özü tarbiyalap ketken bilimdүү takwa perzent atası ötüp ketken dua kılsa, dal oşol özünün perzentinin duası atasına, apasına tezirek жетет dedi. Kara, siz üçün en mıhtı soğuk özü uşul. Perzent tarbiyalaş gerek. Perzent tarbiyalan, al köçet eget. Perzent tarbiyalan, al jol oңдойт. Perzent tarbiyalan, al sizdi hiç kaçan unutmayt. 5 vakt namazında, gerek bolsa sajdasında dua kılat sizge. Allahümme gfir li valideyye. Allah men ata-enemin günahsını keçir dep sajdada dua kılat. Ankeni bendenin Allah'a en yakın bolgonu üçün özü sajda. Fudayl ibn Ayyad degan tabi'in öte bir okumuş söz aytıptır. Lem yu'ta ahadun fid dunya şey'en afdala minen nubuwwe. Özü bul dünyada insaniyatqa Allah taraptan nasip etip berilgen nerse al paygambarlık kına dedi. Bul dünyada insaniyatqa Allah taraptan berilgen paygambarlıktay жақсы nerse жоқ dedi. Peygamberimize peygamberlik berildi de. Boldu. Peygamber uttu. Ankene al Allah taraftan tandaldı. Al en mıhtı insan. Peygamberge berilgen peygamberlikten keyin kele Allah taraftan berilgen bu dünyadaki en bağlı nerse al insanga berilgen bilim dedi. Allahu Ekber. Karagıla. Karagıla. Peygamberge peygamberlik berildi. Ha bizge ilim berildi. Ökönün ortasında bir ayrımı var. Bizge vahiy düşpeydi. Boldu şu. Biroq bilim berildi. Karabayız bu. Kanday sonun sabattуулukka ündöp atat. Balаңызды жакшылап окутуң. Окуусунан чыгарып албаң. Сабатсыздыгын жоюң. Улум оку деп көзөмөлдөң. Анткени ал пайгамбарга берилген пайгамбарлыктан кийин келе инсанга бу дүйнөдө берилчү, Аллах тараптан берилчү эң баалуу нерсе ал билим. Эң баалуу. Жада калса мык кагууну билүү дагы чоң илим акыры. Мык кагууну билүү дагы чоң билим го. Жыгачты аштап монтип бири-бирине киргизип бекемдеп койду чоң билим го. Бул чоң билим албетте. İmam Ash-Shafi'i айтат. Albatta bilim alуу оңой эмес. Kitep açып эле бир сыйра тиктеп койсо, баары жугуп, баары мээге коюлуп эле кирип калбайт, орнотуп калбайт. Кыйналат. İmam Shafi'i айткан. İlim жолунда 1 saatlik tүйшүккө сабыр кыла албаган, чыдай албаган, ал эми өмүр бою надандыктын кордугунда өтсүн деди. Bilim okuda, sabak okuda, mektepke baruda, же болбосо чоң жогорку окуу жайларда окууда, же болбосо şeriat bilimlerin, hadis жаттоодо, Kur'an okuda 1 saatlik tүйшүккө, кыйынчылыкка чыдай албаган инсан ал эми өмүрүнүн аягына чейин надандыктын кордугу менен жашап өтсүн. Жат болбой калат, түшүнбөй каласың, жаза албай каласың, жетишпей каласың, айта албай каласың сабактарды. Тилиң келбей калат, бүт барына сабыр кылып кайра-кайра кайталаш керек. Балдар менен кыздарды сабаттуулукка, билим алууга сөздөрдү кызыктырып, өзүбүз жардам беришибиз керек. Алардын сабаттуу болушу үчүн биз сабаттуу болушубуз керек сөздөрдө. İmam Şafii дагы айтат, Аллах өз мээримин алсын. Талабул илми афдал мин салатин нафила. Керек болсо, илим издеп, китеп барактап окуу нафил намазды окугандан артыгыраак турат. Сообу. Нафил намаз окугандан көрө kitep baraqtab okuğumuz soğupturak jana artıqırak. وَلَيْسَ بَعْدَ الْفَرَادِ أَفْضَلْ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ. Farzlardan içinen en akırkı farz al ilim talap kılу. Namazın farzlığı var, orucun farzlığı var. Biroq uşulardın farzın bilü ilim aluu menen çektilet. İlim aluu menen. وَمَنْ لَا يُحِبُّ الْعِلْمَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ. Sabattуулukka umtulbagan, ilim aluunu jaktırbagan insanda hiç kaçan iyigilik koştobayt, anda jakşılık jok. فَلَيْكُمْ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُمْ مَعْرِفَةٌ وَلَا صَدَاقَةٌ. Sabatsızlar menen hiç kaçan kol alışıp, dostlaşıp kattaşpa. Antkeni jakşıga karaganda jamandın kesebeti batıraak. Jakşıga karaganda jamandın kesebeti. Kantip, omunda bir grafen. Sırtынан içi görünüp tura turgan idişke suunu kuyuң. Suunu kuyuң. Top-tonuq suunu kuyuң dağı. Anan жазып жатқан ручкаңызды ылдыйкы перосын жылып туруп бир тамчы сууга тамчылатып коюңчу, эмне болот? Суу өзгөрөбү? Суудары көк болсо көк, кызыл кызыл, кара болсо кара сыягы өзгөрүп кетет. Демек,
Туп-тунук жашынакай таза иче турган сууну кара же көк же кызыл сыя өзгөртү бирди. Бир тамчы өзгөртү. Эми толо стаканга кып-кызыл же кап-кара сыяны куюңдагы бир тамчы туп-тунук судан бир тамчылатыңчы. Өзгөрдүбү, өзгөрбөдүбү? Өзгөрбөйт албетте. Демек, балаңды дагы, кызыңды дагы сабатсыз инсандар менен достош турба. Алардын сабатсыздыгы, анан тескери мүнөзү, бекер поздугу, бепайдалыгы сенин уулуң менен кызыңдан да табылып калат деп атат. Муаз ибн Жабал айтты: "Таалламул илм, фа инна таалламаху лиллахи хашия." Илим алгыла, билимдүү болгула, сабатсыздыктарды жойгула, сабаттуу болгула. Анткени ушу таалим алуунун өзү Кудай Тааладан коркуунун биринчи баскычы. Кудайдан коркот. Ва талабуху ибада. Илимди издеп кимден алсам экен? Ушу биология же тарыхчы же физикага каерде экен деп ошо издеп баруунун өзү деп атат. Же намаздын фарзын билип алайын, же орозонун фарзын билип алайын деп барышыңыздын өзү ибадат. Баскан кадамыңызга ибадаттын соо жазылып атат. Издөөңүз ибадат. Ва музакаратуху тасбиха. Билген инсан менен аны ушул жерден айтып коюңчу, анан мен айтайынчы, сиз айтың мен угайынчы деп отуруунун өзү субханаллах, субханаллах деген тасбихтин соо жазылып атат сизге. Жөн эле сүйлөшүп атасыз. Вал бахсу анху жихад. Демек, илим жөнүндө бир байкоо жүргүзүү, модул жазуу, бул кадимкиде Аллах жолунда жихадтай сооп. Ва бадлуху курба. Илимди айтып жеткирүү бул Аллах Таалага жакындата турган эң мыкты ибадат. Эми угуп туруң эң негизгиси. Ва таалимуху ман ла я'ламу садака. Ошо билгениңизди билбегендерге үйрөтүп коюунун өзү Аллах жолунда чыгарылган эбегейси чоң кайрымдуулуктун сообу дейт. Аллаху акбар. Кандай сонун сөз, кандай сонун сөз. Кыймылыбыздын баары ибадат. Бирок бир нерсени унутпаш керек. Илим десе кандай? Илим ал сиз бир хан сарай, көз жоосун алган, акыркы үлгүдөгү материалдар менен жабдылган, жасалган, заманбап адам таң кала турган бир чоң имаратты элестетиң. Бардык нерсе бар. Ичи сырты ушундай мыкты. Угуп туруң. Аввалул илм ал-истима. Илимдин башаты кулак салуудан башталат. Ал хан сарайдын эң негизги түбү ал фундаменттен башталган сыяктуу. Инсан илимдүү болуш үчүн анын фундаменти биринчи угуш керек. Деп угуш керек айтылып аткан сөзгө. Мына азыр угуп атканыбыздай. Азыр ар кимиз ызычуу боло берсек эч ким укпайт. Угуш керек. Бул илимдин фундаменти. Хан сарайдын фундаменти куюлган сыяктуу. Суммал фахм. Уккандан кийин түшүнүүгө аракет кылыш керек. Ушул түшүнүүнүн өзү жанагы хан сарайдын урулган дуалы. Суммал хифзу. Уккан нерсесин эсинде калтырып кимдир бирөөгө жеткирем деп кайра-кайра кайталап жаттап алуу же кайра-кайра угуп ушул өзү ал хан сарайдын жабылган чатыры. Андан кийин укканына амал кылуу, амал кылып жашоо жанагы хан сарайдын ички сырткы көргөн инсандардын көз жоосун алып таң калтырган жасалгасы. Ушунчалык мыкты. Сиздин өзү уккан сөзүңүзгө амал кылуу башка бирөөгө таң калтырат. Ушуну бир билиң. Негизгиси кайсыл десе, хан сарай болгондон ага электр энергиясы керек. Сыртынан да, алыстан адамдарга көрүнүп турган, ичинен да мыкты жарыгы ал эмне десе, илим алуу, ал аннашру укканын бирөөлөргө жайылтып, таркатып жеткирүү. Аллахым баарыбыздын фундаментибизди, угуубузду бекем кылсын. Ага түшүнүп, жаттап, таркатып, анан ага амал кылып жашообузду насип этсин. Баарыбыздын балдарыбызды, кыздарыбызды сабаттуу кылсын. Аллах баарыбыздын үй бүлөбүздү сабаттуу жана билимдүү, илимдүү үй бүлөлөрдөн кылсын. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахиму би рахматика я архамар. Аллах.